Эсиңиздерде болсо, Түркияда 2020-жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болмокчу. Ал эми дал ушул темабызга ылайыктуу жана жалпысынан Көкбөрү Федерациясынын адамы азыркы тапта бардык суроолорубузга жооп берүү үчүн атайын коногубузду чакырганбыз. Ал Марат Сырдыбаев, Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын баш кыйгалысы. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсызбы. Негизинен карай турган болсок, азыркы тапта интернетте дүң жараткан нерсе бул эмне үчүн тарыхта басымдуу орду бар Көкбөрү оюнунун мыйзамы менен эмес, кечээ гана пайда болгон Көкпар оюнунун мыйзамы менен дүйнө чемпиондугу өтүп атат. Бул учурда өлкөлөр арасында макулдашуу болду беле? Сиз кеңирээк айтып берсеңиз. Бул Көкбөрү дүйнөлүк чемпионаты көкбар боюнча эрежеси менен боло турган макулдашуу 6 мамлекеттин ортосунда болгон экен. Биздин федерациядан ал жака кишилер, адамдар барып катышкан эмес да. Бирок чакыруу келген. Же чакыруу келген эмес? Чакыруу да келген эмес да. Андан кийин ошонун максатында биз Ташкентке барып сүйлөшүп келдик да. Өзөк туугандар мененчи сүйлөшүп ушул маселени көтөрүп, анан кийин кандай эреже менен ойнойбуз деп суроону берсек, алар ошо көкпар эрежеси менен ойнойбуз деп макулдашып койдук дешти. Андан кийин дагы бир эки суроо бердик. Муляж болобу же улак болобу десек, улак кылганга аракет кылабыз, бирок тайгазан жок жерге ойнойбуз деп макулдашып алганбыз дешти да. Андан кийин сиздер ошол жолугушууга барганда дароо эле каршылык көрсөтүп катышпайбыз дедиңиздерби же өз ара кайра өлкөгө келип ич ара макулдаштыңыздар? Барганда биздин ген секретары Кубат мырза бар. Кубат мырза 2-3 жолу эмне үчүн тайгазан жок, тайгазанды эмне үчүн алып койдуңар деген суроону берди. Алар айтат, биз тайгазанды илгери салымыбыз бар, тайгазанды биз Болот Черниявдын убагында чогуу барып тайгазанды уюштурганбыз. Андан кийин биз 18 жыл ошо тайгазан менен улакты өздөшө албайбыз дешет да. Эми биз аракет кылабыз, биз абдан кызыгабыз. Улакка Өзбекстан эли 220 миң кишиге чейин көрөрмандар келет. Жок дегенде 60 миң киши көрөрман болот, жок дегенде депчи. Биз ушу көкпардын эрежеси менен, может быть, өздөшүп кетебиз дейт да. Көкпар деген карап көрө турган болсок оңоюраак болуп калбайбы? Себеп дегенде ал жерде сиз айткандай тайгазан дагы жок, анын үстүнө муляж болсо жеңилдик болуп калбайбы? Негизинен баары бир ата бабаларыбыз тайгазан жана улак менен ойногондуктан бул оюн кийин көкпар мыйзамы кабыл алынып келсе унутулуп кетпейби? Бул тайгазан 20 жылдан бери колдонгон да. Көкбөрү Федерациясы 20 жылдан бери түзүлүп, тайгазан колдонуп келди. Бизде абдан тайгазан жакшы өздөштүрүп алдык. Өзбек туугандарыбыз айтып атпайбы, биз өздөшө албайбыз депчи. Эми ошону эле жерге ойноп өздөшүп кетебизби деген. Булар демек кыйыныраак варианттан жеңилине качып атат десек деле болчудай. Ошондой да, бул жеңил. Анан биздин ата бабаларыбыз деле илгери 89-90 жылдары жер улак ойношкон. Бул биз үчүн бир айырмасы деле жок. Бизге абдан жеңил болот. Тескерисинче. Бирок карап көрө турган болсок, азыркы тапта Кыргызстанда көкбөрү оюну абдан, мындай айтканда, эл классикого мынакей Реал менен Барселона беттешсе, азыркы тапта достук менен ынтымак беттешип эл классико деп коюшат. Күйөрмандар күндөн күнгө күч алып атат. Анан күйөрмандардын дагы пикирлери калтырылып атат. Instagram баракчаларында, Facebook баракчаларында катышып койбойт белеңиздер. Көкпар эли экен го, сиздерге тескерисинче жеңилирээк болот беле деп. Бизге өтө жеңил. Биздин ата бабалар жер улак ойноп келишкен. Менин жеке оюм, мен барып дүйнөлүк чемпионат болуп аткандан кийин биздин барып ошол жерде ойногонубуз туура деп ойлойм да. Бирок баары бир чечим деген чечим, Бирок биздин кыргыз элибиз бар, өзүбүздүн федерация бар, ошонун четим менен кандай кабыл алабыз? Баш ийиш керек, Баш ийиш керек да. 2020-жылы мынакей буюрса дүйнөлүк көчмөндөр оюну болот Түркияда. Ал жака кыргыз курама командасы барабы жана ал жакта кайсы эреже менен ойнотулат көкбөрү? Ал чечим кабыл алындыбы?
Биздин Кыргызстан курама командасы барат. Ал жакта азыркы көчмөндөр оюндары Тайгазан менен башталган. Тайгазан менен ойнотулат. Көкпардын мыйзамы менен эмес, э? Көкпар мыйзамы эмес, именно Тайгазанга ойнотулат да. Андан кийин мен ушул суроону өзөк туугандарга бердим да, 20-жылы силер барасыңарбы Тайгазанга десек, барабыз деп айтышты. Тескерисинче дүйнөлүк бул көкбөрү боюнча оюнду дагы Тайгазан кылса балким өздөрүнө да жеңилирээк болмок. Себеби дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болот андан кийин. Демек өздөрүнө эле бир аз туура эмес кылып алгандай, э? Булардын ою жер менен биз именно Өзбекстанда жер ушу командный клубный оюндарды жер менен өздөштүрүп кетебизби деген ой болуп атат да. Тайгазанды көрдүк дейт. Көн албай коюшту. Көн албай койдук дейт Тайгазангачы. Анан эми ушу бир жылдын ичинде мен ойлоп атам, ушу Тайгазанга көнүп калышат го депчи, 20-жылга чейинчи. Туура. Эми ал өзүнүн курама командасынан көз каранды, бирок чындыгында бир топ ызырынчу маалымат. Бул чындыгында кыргыз курама командасынын бир топ ата бабалардан бери келаткан көкбөрүнүн эрежеси менен эмес, жаңыдан гана пайда болгон көкпар эрежеси пайда болуп калганы бир топ биздин телекөрүүчүлөр дагы жиндендирди болуш керек. Негизги кийинки суроом, биздин көкбөрү федерациясы, мындай сиз айтып калдыңыз, 20 жылдан бери түптөлүп келатат деп. Ал учурда кандай кыйынчылыктар болду? Байкап көрсөк, азыр эң популярдуу, эң бүйүр кызыткан спорттун түрүнө айлана алды. Бул учурда сиз канча жылдан бери федерациядасыз? Кандай нерселер болуп атат? 2007-жылдан бери ушу көкбөрү федерациясына аралашып алдым. Кабылан деген команданы жетектеп алдым да. Ошондон бери эле келатабыз. Андан кийин кыйынчылык көргөн жокпуз. Баары жакшы. Ушу көкбөрүбүз өскөндөн өсүп баратат. Бүгүнкү күндө федерацияда 31 команда бар. Жалпы жөнүнөн, э? 2 лига бөлүнгөн. Высший лига, анан кийин жогорку лига, анан кийин биринчи лига депчи. Эми Норузга экинчи лигада пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошондо 3 лига бөлүнүп атат. Жогорку лига, биринчи лига жана экинчи лига деп, э? Экинчи лига деп чыгыш ошого даярданып атабыз. Демек командалар күндөн көбөйүп атат. Команда абдан көп бизде. Сиз мисалы үчүн азыр башкы калыссыз, жалпы көкбөрү федерациясы Кыргызстан боюнча. Калыс деген калыс болуш керек, бирок сиз дагы ичиңизден тарткан команда барбы? Мен калыс деп өзү аты эле айтып турбайбы? Мен күчтүүсү жеңсин деп айтам ар дайым. Анткени биздин кыргыз жигиттеринин баары тең абдан намыскөй. Биз калыс караш керекпиз да. Баягы убагында Кабылан команда жетектеп турганда ошондо дагы абдан күчтүүсү жеңсин деген сөз бар да бизде спортточу. Өзүңдүн гана тайпаңа тартып бербей, күчтүүсү жеңиш керек. Күчтүүсү жеңиш керек. Ошондо тынччылык баары жакшы болот. Жакшы нотада эфирибизди жыйынтыктап атабыз. Рахмат агай сизге. Буюрса федерация өнүгүп, жалпы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда эле эмес, жалпы кыргыз элинин бул көкбөрү федерациясы, көкбөрү оюну жалпы дүйнө жүзүнө таанымал оюндардын бири болсун. Ал эми биз болсо албетте көкбөрүчүлөргө, жалпы жөнүнөн спортчуларга бекем ден соолук, игилик каалайбыз. Спорт жаңылыктары улана берет. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын көкбөрү федерациясынын башкы калысы Марат Сырдыбаев болду. Биз менен бирге болуңуз.